акыл эстүү адамдар муну туура түшүнөт. Акыл эстен ажырап жана динге ишенип калгандар түшүнбөйт да. Эми баягы динге ишенип калгандар Кудай деп атат. Бирок ошо Кудайдын өзүнө ишенбей, булар ошо молдолордун айтканына ишенип, ошолордун жомогуна ишенип, ошолордун айтканындай кылып, адамзатка ушундай кыянат кылып атышат да. Анан бул жөнүндө айтып өтө басым жасап айтып деле кереги жок болуп калды. Жана туура сөз айттың да. Буларды тек коюш керек. Дин менен диндердин ортосундагы кандайдыр түшүнүшпөстүктөр жөнүндө кеп кылып деле кереги жок болуп атат. Себеби дегенде ар бир адам ошол динден өзүнүн жан дүйнөсүн таап алды. Канча жылдан бери Кудай жок, тиги жок деп жүрүп, анан өзгөчө мына кыргыздарда кеп кылып атам да. 70 жыл ата-бабалардын айткандары эч жерде жазылбаптыр. Китеп Куран катары же бир нерсе катары кагаз көрсөтмө куралдар калбаптыр. Ал манасында бар экен. Аны изилдеген киши жок. Аны изилдеп аны менен үстүнөн иштеген киши жок. Жан дүйнөсү жарды болуп калды, тапты. Христианстводан тапкан кыргыз бар. Буддизмден тапкан кыргыз бар. Жан дүйнөсүн табышты. Азыр диндердин согушу эмес, азыр жан дүйнөлөрдүн бири-бири менен болгон кагылышуусу болуп атат. Ошондуктан эгердечи мен кечирип калдырам. Эгерде биз чын эле Теңирге, Кудайга, жаратканга ишеничибиз болсо, таза, нукурай. Анда баарын тек коюш керек. Өзүңдүн жолуң жолдо ошону менен кете бер. Демек аларды дагы жараткан өзү жаратты, жараткан ушундай белги кылып атат. Бардыгы улуу мыйзамдын астында жашап келатканыбызды сезебиз ошондо. Ошондо мен ошо сөзүңүзгө аралжы жанакы улуу китептер бар го. Куран, Инжил, Забур деп атат. Мына ошону биздин ата-бабаларыбыз деле мынасы айтат да. Чогултуп көп китептин курамын, жасыштың акыл тумарын. Жетенен бери кыдыр деп, жетесинде жетсин деп Куранды китеп жазышты, купуя сырдың ачышты. Тамга таап жазышты, бузулган элдин барысын бутасын кыйып салышты. Демек ошол эң адамзаттын эң улуусу биздин кыргыз болгон, кыргыз эли болгондон кийин. Дүйнө жүзүндөгү бүт бардыгы мураскорлорду биздин кыргыз эл болгондон кийин ошончо китептердин баарын курап жасап, Курамдын жасагап, ошо бузулган элдин баарын түздөгөндөн кийин демек биздин Кудайга ишенүүбүз баарынан жогору экен. Баарынан жогору экен. Ошол китептерди да керек болсо окуш керек. Ошо өзүн таппаган жана айтып атпайсызбы? Ошол жактан тапты деп. Табат ошол жактан. Бирок ошонун бардыгынын эң башында түпкүрүндө мына биздин кыргыз, биздин манасыбыз турат да, түпкүрүндө. Ошо манастын ичинен эле бүт баары тагылып атат. Анан дагы жанакы бирок бир беткей ошол жанакы араб элине алып барып сыйынтып таштаганы туура эмес болуп атат да. Алар жанакы молдолордун акылы жеткен акылсыз адамдар туура эмес жакка айдайт да. Мисалы үчүн бир чоң бир караван болсо, эгерде ошо караванды чоң мисалы үчүн миңдеген киши кетип баратат да тооло. Ошону туура эмес жолго салсаң, ал ошо туура эмес жолго кетет да аларчы. Мына ошондой сыяктуу мына кыргызды жолун таба турган кыргыздын ушунчалык эмеси мына манаста турат. Ошо манаска келип, мына мен мисалы үчүн манаска келдим мен өзүм. Дейм да. Манаска келдим, мен Кудайды тааныдым, мага көрсөттү. Керек болсо ата-бабалар ошон үчүн жанагы биздин ата-бабалардын арба колдосун деп айтып жүрөт экенбиз да бизчи. Аталар бар экен да, мен аталар болбосо качы эмне болуп жара алмайлар. Туура? Мен атам бар, атам энем мени жаратты болду дүйнөгө. Демек ошо ата-бабалардын арба колдосун деп биз ошо кичинекейсинен баштап ошентип келатканбыз. Демек Кудай бар, жараткан бар. Биз ошолорго ишенебиз. Манасыбыз бар. Ошо манасыбыздын ичиндеги болгон нерселердин баарын алып чыгып, балдарга окутуш керек. Негизи ошолордун бардыгынан көп диндердин ичиндеги айтылган окуялар болобу, акыл насааттар болобу, ошолордун баарын карап отурсаң, кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымында толугу менен сакталып калган. Макал лакаптарында, жүрүм турумунда, улуу маданиятында
бүгүнкү маданият эмес. Улуу кыргыздын улуу жөрөлгөлөрүнүн баардыгы ошол ыйык китептерден тапсак болот. Ооба да. Эмне үчүн деп кээде суроо салам. Себеби дегенде кыргыз өзү улуу экен. Жашы боюнча. Жашы боюнча. Мындай жөнөкөй тил менен алганда кыргыздын тарыхы бүгүнкү күндө баягыда 7000 жыл деп аттыгылы азыр баягы күнү Сооронбай Жээнбеков Кытайга барып келгенден кийин дагы 3000 жыл кошулуп атпайбы? Ошондо башаягы берекелүү тарыхта тастыкталганы эле 10.000 жылга жетип атат. 10.000 жыл тарыхы бар кайсы улут бүгүн бар? Бул өтө чоң маселе, Ошондуктан ушул нерсенин баарында башатында кыргыз турат дегенден тартынбашыбыз керек. Себеби буга жакын арада өтө чоң далилдери менен теле берүүнү даярдап атабыз. Өтө далилдери менен. Кудайым буйруса аны жакын арада дагы көрүп калабыз. Бул тек гана башка улуттарды басымтуу эмес. Алардан өзүбүздү жогору коюу эмес. Өзүдү накта ким экенибизди гана көрсөтүү. Анан элдер өзүлөрү тандап алат. Булар мындай турбайбы? Белги катары, үлгү катары. Башка дүйнө элдери баягы көчмөндөргө биз да көчмөндөрбүз деп кошулгандай, биз да кыргызга тиешебиз бар деп келе турган. Ошол Капла группадан деле чыгып атпайбы бүгүнкүнчө Кубаныч Ороевдун жана изилдөөлөрүнө. Ошолордун баары кичинеден. Анан элдердин буну түшүнөбү, түшүнбөйбү, жолдоп кетеби деп ага да кейип кереги жок. Бардыгы жараткандын буйругу менен. Кудайдын буйругу жок, кумурсканын буту сунбайт. Чуркаган албайт, буйруган албайт. Бүгүнкүсүнө тобо, эртеңкисин Кудайым берет. Кандайдыр бир көкүрөгүндө өзү бир улуу буйрук бар экенин сезип, ошондуктан топук, ошондуктан каниет менен жашап келген улуу кыргыз. Бүгүнкү биз кыргыздын улуулуктарын айтканда дайыма чанда болуп ойгонуп келатышат. Негизи улуу кыргыздын кебин кылып атабыз. Ал улуу кыргыздын кебинин баардыгы ар бир кыргыздын көкүрөгүндө сакталып, тек гана чаң басып калган. Ошо чаңын сүртүп, ачып жүрсөбү деген ой бар да. Мына силерди Тайтебиште мамлекеттик деңгээлде жакын арада колдоп кетет деген үмүт кылалы. Дайыма үмүттөн үзбөсүн жараткан. Спонсорлоруңар барбы? Кантип атасыңар ошо? Эми биз баягы Тайтебишке кирген балдар бар, энеталар бар. Ошо Тайтебиш ошо кирип атканда баягы выступительный взнос коебуз, ошо взнос кылабыз. Андан тышкары мелдеш болор алдында баягы таразага тартабыз да балдарды. Таразага тартканда ошо тараза акысы бар. Ошондон эметебиз. Анан спонсорлор чыгат. Спонсорлор бар. Ошо энеталары болот, андан тышкары спонсорлорубуз бар. Бирок ошол спонсорлор айтышат көбүнчө. Бизди айтпаңыз депчи. Айтпаңыз деген. Айтпаңыз дегендер бар да. Ол жакшы. Анан биз жакшы эле аларды даңазалап, аларды көтөрмөлөйлүк десек, кандайдыр бир деңгээлде аларда коркунуч барага окшойт деп койдум да. Коркунуч эмес, көп нерсе бар да. Немеге бурулдуңарбы? Олимпийский комитет, спорт комитеттерге. Олимпийский комитет, спорт комитет бул олимпиадалык өзүнчө неме. Булар багы биздики улуттук болгондон кийин биз олимпийскийге кирбейбиз. Жок, кирбейсиңер. Мен айтайын деген. Андан кийин андан тышкары дагы мына бүгүнкү күндө биз ошо көчмөндөрдүн көчмөн элдин эң башында туруп атабыз да, туурабы? Ошол бир мезгилде ошо көчмөндөр оюнуна да киргиздирбей коюшту. Бизде аккредитацияны өткөрбөй койду да. Официально эле кагаз жазып бердим, ага сен кирбейт дегичи. Себеби ошо көчмөндөр оюнуна эмнени киргизди? Мына япондордун суммосун киргизди, корейлердин хапкидосун киргизди. Таяк тартышты, ал ошо биздин илгерки эле оюн болчу. Ушундай бир оюндар кирип кетти. Орустардын самбасы кирди, ушуну ар кандай эмелер кирип кетти.
А биздин жанагы Эргин Чыңдоо Тайтебиш кирбей калдык да бизчи. Негедир таймаштарыбыз кирбей калды, Салбурун кирди. Анан эгерде биз ошол биздин жана Эргин Не Чыңдоо себеп болду ошо кирбей калганына көрө албастык? эми көрүп албастык, кызганыч. Кызганыч көрө албастык. Сөзсүз эле же аты чыккандар спорт Кошоматчылык болду да, ушундай бир нерсе. Анан биз баягы Эргин Чыңдоо киргенде ал жерде дзюдоисттер дагы биз менен күрөшмөк, самбизин да күрөшмөк, бүт баары биз ошо эме менен күрөшмөк да. Себеби кыргыз жалаңачтап күрөшкөн эмес кыргыз. Бизде тоолуу жерибиз, кийимчен күрөшкөнбүз. Бизде ошо Эргин Чыңдоодо, Тайтебиш Эргин Чыңдоодо балдар, Эргин Чыңдоонун эрежеси да бар, көтөрүшүп, чабышып, талаада эле күрөшкөн, кадимкидей эле бел боосу бар. Белде боосу бар. Эгерде жыгыша албаса бел боо кармашат. Ага чейин кадимкидей эле жана самбо дзюдодо эле бутка кирип көтөрүп чабышып ушундай. Мен илгери биз ушундай эле күрөшчүбүз. Бул күрөштүн Тайтебиштин өзүнүн ыкмалары, анан эрежелери, приемдору дейби? Ыкмалар. Ал эми ыкмалар дүйнөнүн бүт бардыгына таандык. Анын автору жок да. Себеби ал бүт эле ошондо бут чалмасы, кол чалмасы бар. Бир гана биздин Тайтебиште балдарды биз отургандан турганга чейин боорукө жиликтерин, сөөк сактарын бүт баарын окутабыз да. Себеби анатомия деп коет да. Кээ бир балдардын кар жилигин каякта десең, могу көк желкесин көрсөтөт да. Себеби өзүнүн ким экенин билбеген адам өзүнүн ким экенин билбейт да. Ошо жанагы мандаш токуну, көчүк басуу, тизелеп отуруу, батыр отуруш, ошонун баары бөөк чөп деген ыкмаларды тоңкошат деп айтып атпайсызбы? Бүт ошонун баары кыргыздын баласын кыргызча тарбиялоо мындайча. Бул мындай физикалык жагынан. Ал эми мына руханий жагынан кандай сабактар өтөсүңөр? Руханий сабактарда биз балдарды ошо жанагы азыркы тил менен айтканда духовный туризм деп коет да. Духовный туризм. Биз балдарды жерлерге алып барып, ар бир жерибизде мазарларыбыз бар да, ыйык жерлерибиз бар да. Ата-бабалары карманып келген мурастар. Мына ошол жака биз атайын алып барып келебиз. Сураганым бул да, мына маселен кунфу же башка илимдерин айтып калабыз го. Ал жерде ошол сабырдуулукка, кечиримдүүлүккө, алсыздын үстүнөн баягы басып кайра сабоо же жыгылган адам тепкилөө, ушундай нерселерди үйрөтөт го алардачы. Бардыгынан таза болуш керек, табияттай тунук болуш керек деген нерселерди үйрөтөт да. Ооба. Ошо силерде Туура да бизде дагы азыр 4 мезгилде жерде жашайбыз. 4 мезгилде жашайбыз да. Анан ар бир тогошкон күндөрү бар да. Мына мисалы үчүн Нурус күнү ошо күн менен түн теңелген күн. Мына ошол кенен эмне болуп Нурус деп аталып калган. Бул ошо кыргызда баяртадан бери Нурус майрамын майрамдайт да. Бул жаңы жашоо, жаңы келдик деген. Анан эң узун күн 21-июнь. Ошого чейин биз балдарды 15-майдан баштап ошо эң узун күнгө чейин манас жатташып, айтып, анан ошо күндү күн тозобуз да. Күн тозуп, ошо күндү тиленип, ушундай кыргыз элибиздин жакшылык болсун деп тилек кылабыз да. Андан кийин күзүндө күн менен түн теңелет да. Ошо күн менен түн теңелет, ошо күз майрамы арулануу күн деп жылда өткөрүп келатабыз. Сиз деле катышып атасыз. Бардык биз бул кыргызчыл жолдо жүргөндөр бар ошондой ырым кылып, тилек кылып, андан эми уже кыш келатат деп кышка даярданабыз да. Анан эми кышында 21-декабрь эң узун түн болот, кыска күн. Ошого чейин биз 30 күн ошол эң узун күнгө чейин 10 жылдан бери ошо манас айтып келатабыз да балдарга. Мына 4 мезгилге чейин. Эме кылып. Анан бизде мындай зөкүрлүккө үйрөтпөйбүз балдарды. Зөкүрлүккө үйрөтпөйбүз. Биз ошо адептүүлүккө, тартиптүүлүккө, манас айтууга, андан чыгара кенже эпостарды катары окутууга аракеттенебиз. Биз эми Тайтебиш бизге баягы өкмөттөн каржыланыш керек да.
Биз мектебибиз болуш керек. Биз болсо ушуга чейин өзү алдыбызча мектебибиз жок болуп атпайбы. Биз бирөөлөрдүн арендада турабыз да, мындайча айтканда. Мектеп дегениң сен тиги имаратты айтып Имарат болуш керек. Имарат болуш керек. Ошо именно ошол жерде окута турган. Анан ал жерде каржыланып туруш керек. Мамлекет өзү светине, суусуна, жанагындай балдарга эме кылып. Анан ошол биз ошо жанагы монастыр салып алалык деп жүрөбүз канча жылдан бери. Бирок ага дагы акча керек. Акча бериш керек да бирөөчү. Каржылаш керек муну. Анан каржыланбагандан кийин ал багы биз эми багы 12 жылдан бери биз Кудайдын ата-бабалардын арбаган рухуна таянып жүрөбүз да. Аталар качан бересиңер? Же ушул убакка чейин бизди же сынап атабы деп да коебуз да. Келет бир мезгилде болот. Мен толук ишенем да. Толук ишенем. Биздин өзүбүздүн жана этноспорт комплекстерибиз болот ар бир жерде. Анан жана балдар дагы аз чоңоюп келатат да. Балдар уже чоңойду, кызматтарда кирип иштеп атышат. Алар уже ушул Тайтебиштеги философия менен сугарылды көп балдар бар. Алар уже бирөөсү дагы мындай жаман сөз сүйлөбөйт. Карасаң ошол Манас айтышат, жанакындай Манас интеллектуалдык немелерди өткөрүп атышат. Ушундай келатат да, балдар келатат. Кудайга шүгүр. Жок эмес, бар. Бирок өкмөт өзү ойгонуш керек. Өкмөт өзү президент баш болуп, анын жанындагы жан жөөкөрлөрдү төш болуп, ошолор ойгонуп, ошолор өзүнүн балдарынын камын көрүш керек да. Себеби алардын колунда бийлик бар. Биздин колдо бийлик жок. Тиги кандайдыр бир ошол күрөш боюнча Кыргызстандын биринчилиги болуп атат, Ооба. Ушундай бир нерсе жасап көрсө болобу? Эксперимент катары. Ошол күрөшчүлөр менен салмагы, силердин балдардын салмагы тең болсо, ошол атайлап эксперимент катары чыгып көрбөйсү, күрөштүрүп көрөлү. Кандай болор экен? Себеби дегенде биз азыр өкмөт анан тигилер жардам бериш керек деп айтып атпайбызбы? Анан ошого карата өзүбүз бир нерсени көрсөтсөкпү деген оюм бар. Жок, мына менде катышып жүргөн балдар, мен балдарды кичинекей кезинен эметем да, анан мен азыр ошо бекер багы эме болбосун деп атам да. Балдарды бир кичинекей кезинен баштап 8-класска чейин биз машыктырабыз. Машыктырам да. Андан кийин уже ар бир баланы мен кармап тура албайм да. Себеби бизде академиясы болуш керек. Биздин өзүбүздүн школабыз болуш керек. Анан биз кичинекей бир жерде туруп атсак, өзүбүз кичинекей бир жерде багып эмет. Анан үстүнө мен дагы бекер бир жерде иштешим керек да. Ошон үчүн мен жана балдардын чыгармачыл борборуна деген кирип алгам да, мектепке. Себеби ошо мектепте ошо жерде иштеп, ошо жерде балдарды машыктырып, ошо менде биздин школада машыккан балдар бүгүнкү күндө жылаан күрөш деп коебуз. Ошо жылаан күрөштөн, жана самбадан, дзюдодон, кыргыз күрөштөн ошо дүйнөнүгө бараткан балдар бар. Ошол нерсенин Тайтебиштин ушул балдардын кандайдыр бир жетишкендиктерине таасири барын өкмөт билиш керек, бийлик билиш керек деген сөздү айтып атам. Ошондой бир эксперимент катары көрүп, анан кийин ошондо акырындан кулак кагыш кылып, сен өстүрүп койдуң, бала айламайын, эмчеги жок дегендей. Аларың иштеп атат, жетишкендиктери болуп атат, бирок өкмөт же башка бирлер көңүл буруш үчүн дагы ошол жагын карап көрүш керекпи дегеним да. Эми мына бирки Кошой атабыздын кемер куруу деп ушуну бир быйыл өткөрөлү деп атабыз да. Мына азыр ошол мына бирки эң улуу күн болуп атпайбы? 21-июнда. Ошого чейин 40 күндүк Манас айтылат. Анан ошондо биз ошол жана эрге чоңдоо күрөш боюнча Кыргызстан боюнча ушу кемер курдун, Кошой атабыздын кемер курун
эметелде таста ойнот. Тайтебиш менен Кыргызстандын кайсы жерлеринен дагы машыгат? Ой, эми Тайтебиш менен машыкпайт. Көбүнчөсү дзюдо, самбо, кыргыз күрөштө бел боо күрөштө, баягы жылы үстү жылаңгач күрөш менен күрөш бардык жерде бар да. Жанакы күрөштүн эрежеси менен жана эрги чыңдоо күрөш менен, бул кыргыздын нак күрөшү менен баары күрөшөт. Баарлык мен кыргызмын дегенде баары күрөшөт да. Муну мамлекеттик деңгээлде биз ошо жанакы биринчи жолу ошо быйыл өткөрсөк деп атабыз да. Жанагы эме менен. Улуттук оюндардын эмеси борбору ачылган да. Баары күрөшкөндө кандай ал? Баары күрөшөт. Эрежеси менен күрөшө алат да биздин күрөш менен. Эрежесин себеби биз ошо көп жерге нарында деле өттүк. Көп жерлерге тиге бияктан Богоштон, тияктан бияктан балдар делеге нарынан бүт Үскөлдөн, Таластан баары келип күрөштү. Ал эмес казактар да келип кетти да. Мындан бир 3-4 жыл мурунбу ушул 4-5 жыл болуп кетти окшойт. Мен атамдын турнирин айылдан өткөрдүм да. Атамдын айылдан өткөрдүм. Ошондо Тажикстандан, Казакстандан да келишти. Эл аралык турнир болуп кетти. Күрөштү. Кайсы эреже менен күрөштү ошондо? Ошондо Тайтебиш жана биздин эле эрги чыңдоо күрөш эрежеси менен. Алар каяктан билет муну? Мен барам дайга. Жылда. Казакстанга, Өзбекстанга, немелерге барып алардын жанакы чучуцу профайт деген эмеси бар да. Эр чабыш. Биздин эр чабыш эрежебиз боюнча. Жылда мени чакырат, мен барам ошо жака күрөшөбүз. Анан аларга дагы мен тиги эрежесин көрсөтөм. Аларга эрежеси керек да, эң башкысы. Алар айтат, сиз ушу күрөштү эме кылсаңыз, биз барабыз деп атышат да. Келебиз, күрөшөбүз деп атат да. Кыргыз бирок ал күрөштү өткөрүш үчүнчө чоң акча керек. Кээ бирлер ойлойт да. Мындай өткөрүп койсок болот депчи. Мындай болот депчи. Жок, өткөрсө болот. Коммерческий деме менен. Бирок бул аябай дегенде чоң масштабный иш да. Муну жалгыз каржыланбаса, баягы майда чүйдөлөр өтүп атат, айтып атпайм. Мен өзүм барып өткөрүп, тияк түшүндүк билебиз. Бирок муну мамлекеттик деңгээлде чоң масштабта өткөрсө болот. Кыргыз баласы байыркы улуу кыргыз баласы ат үстүндө чоңоюп, ат үстүндө бөгүп, уктап, чыңалып, чыйралып, жоокерликке даярданып жашоосунун 3/1-ин жалаң ошол 3/2-син ат үстүндө жүргөндө. Ал эми мына күрөштүн ошол ат үстүндө жүргөн жоокерге найза кылыч менен чабышып келген жөкө күрөштүн канчалык деңгээлде тиешеси бар эле? Туура. Ат үстүндө деле адамдар чарчайт да. Бели башы ооруйт. Ошон үчүн биз баягы жоокерлер түшкөндөн кийин кадимкидей эле күрөшүп, денелерин жибитип, ошо ыкмаларды, эрежелерди ошол жактан үйрөнүп, чабышуунун, сайышуунун эмесин жерде туруп алып дагы машыгышкан да. Алиге анан ыкмаларын кандай кылып ыкмаларын кырк чородо ушундай аңыз кеп бар. Кырк чоро бул 40 чилтен. 40 чилтенден 40тан 60тан сыры. Ар биринин өнөрү, жоокерчилик өнөрү, кол чабыш өнөрү, күрөш өнөрү. Ошолордун бардыгы 40 чоро, ошолордун бардыгын билген дегенде. Ат үстүндө дагы чабышкандан сырткары ат үстүндө дагы тебишкен деген кептер бар. Ошондой барбы? Бар. Бул эме Маселен, эр токумдун үстүндө, аттын үстүндө баратып. Бул эме камбар деп Кубанычбек деген да бир менин аттуу кашым бар. Ошто камбар деген школасы бар мектебиде. Мына ошондо ошолор ошо чоң балдар ат үстүндө чабышып, акы үстүнө эңишип, кылычташып, сайышып, ошолор эмеден да тренировка кылат. Меники жаш балдар.
Жанаң балдар, кичинекей балдар. Кичинекей Ооба. тайларды. Даярдоо мектеби. Даярдоо мектеби. Кичинекей кез. Анан ана чоң болуп өсөт. Бул негизи кыргызчы. Кыргыз баласы мындай деле өкмөттүн деле көзүн карабайт го деп ойлоп коем да. Эч кимдин көзүн карабайт. Кайра келдиң. Кичине такыр ушундай бирөөнүн көзүн карабаган эл экенбиз да бизчи. Башынан эле ошондой экен. Кыргыз айтат, жетим киндигин өзү кесет деген кеп бар. Бизди каржылайбы, окутабы, окутпайбы, баары бир экенбиз да. Биз баары өзүбүз кичинекей кезинде окута беребиз. Мамлекет деп эле жүрөт. Анан бирок багы мамлекет башында эми биздин багы ишенген мыктыларыбыз бар да. Biz ошолор кичине көңүл бөлсө деген эле кепти айтып атабыз да. Көңүл бөлсө, ушак караса депчи. Ушул маселени караса, кичине жанакындай башка бирөөлөрдүн сөзүн сүйлөп, башка бирөөлөргө кетип калбай келет эле да деген сөз да. Мына мисалы үчүн Япондорго, Японияга барып деле келип атат балдарчы. Кайта эле келип эле ошол биздин кыргыздын улуттук нерсеге кайрылып атат. Мына япондор ошо баласын төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки бүт баарын өзүнүн философиясы менен тарбиялайт да. Мына жакын турган кытайларды да карасак, ханзу деп коебуз, чиналар. Булар дагы ошол кичинекей кезинен баштап бүт улуттук эмелерин өздөрүнүн эмесин тарбиялайт да. Анан алардын атасы болот атпайбыз, биз алар чоң аталары болот атабыз да, бизчи. Бирок биз балдарга көңүл бөлбөй атабыз да. Балдарыбызга көңүл бөлбөй атабыз. Ошон үчүн жанагы бири кетип Алтайга, бири кетип Кангайга, бири кетип Тереңге, бири кетип Тереңге деп атпайбы Манаста дагы. Тиги бул нерсе кейип кереги жок деген кеп бар да. Башка улуттарга күнүмдүгүн бердим дейт. Кыргыз баласына түбөлүгүн бердим дейт да. Ошондуктан болуп аткан нерсеге дегеле бул жалган дүйнөдө жашоодо болгон нерсеге өкүнүп же анан суктанып, кызганып, анан арман кылып деле кереги жок. Себеби дегенде жаратканга болгон ишеничим бар. Дегендейчи. Ошон үчүн ушул нерселердин барды. Биздин убактыбыздагы билинбей эле өтүп баратат. Бир нерсени айтып берейин, андан кийин ошондо ыраазычылык билдирип, бул илгери баатырларга өтө чоң ыйык мамиле болгон. Өтө. Акылмандары болгон, данышмандары болгон, олиялары болгон, акылмандары болгон, акындары болгон. Дегеле ушундай көп кырдуу кыргыздачы. Бирок эң урматтаганы, эң сыйлаганы баатыр болгон. Ооба. Себеби баатыр эрөлгө чыгып жанын койгон. Өлүмгө барган керек болсо, канчыгага башын байлап коюп. Эл үчүн, намыс үчүн жанын койгон. Ооба, акылмандар, данышмандар жана айткандардын баарын урматталган, сыйланган. Төрдө эң биринчи ошол эл үчүн, намыс үчүн жанын сайган баатырды төргө отургузган. Андан жанында аксакалдарын, бийлерин, байларын, андан кийин ушундай өзүнүн ар биринин орду болгон. Бүгүнкү күндө сөзүбүздүн башында айтылган тетиги Киевке барып, ушундай намысты алып келген биздин балбандары жөнүндө айткым келет. Ушундай балбандарды бүгүн сыйлап алуу доору келди. Кыргыздын улуулугун түшүнсө, кыргыздын тереңин түшүнсө. Шуну бул дагы ушу атка минерлерге кулак кагыш сыяктуу айтып атам. Бул дагы жанагы колунда бар бизнесмендердин кендерге айтылып аткан сөз. Баатырларды урматтап, төргө отургузуп, анан кийин бийлери, байлары. Бул не деген кана урматсый, не деген даңаза. Ошондо. Ушундай болсо деген бүгүнкү күндө тилек айтылыш керек экен. Рахмат Кубаныч.
Мен да бир ушу передачадан ушу берүүдөн пайдаланып бир бата айтып койбоймбу? Баракелде. Жакшы. Амин. Асман жер чегиң ажырап бөлүнө эле кестеле, ай күнүң да жаркырап көрүнө эле кестеле, ал мустактан бери эле улуу манас дем болуп ааламдын кыраат сөздөмө. О, асман көктөңөр, бир өзүңө жалынабыз, бир өзүңө сыйынабыз, ниетибизди, пейилибизди бир өзүңө тилек кылабыз Теңирим. Ошо аалам сырлары, ошол ата-бабалардын арба уруктары, ошо асмандан, ааламдан, ошол кыргыз элибизге сыр кылып берип атат, аян кылып берип атат жаратканым. Ушуну касиеттүү карманган кыргыз элибиз баалап, барктап, даңктап, ушу бизди башкарган элибиздин башында турган ажоолорубуз дагы ушу кыргызыбыздын ушул улуттук оюндарыбызды, кыргыздын каада салтын карманып, элибизге, журтубузга ушул жакшынакай өзүбүздүн балдарыбызды акыл эстүү кылып окутуп, келечеги кең болуп, келечекте ушул элибиз менен журтубуз менен аман эсен бололук. Момда оор сыркоолордон ар кандай бала ажалардан алыс бололук. Ар бир кыргызыбыз ушундай бейиштей болгон жерибизди, табияттын 4 мезгилинде жашап атканыбыз жаратканым алтындын эле үстүндө жашап атабыз. Ушул бизге ушул бардык жагынан жакшылык болсун, береке, рызкыга тололук, элибиз менен журтубуз менен аман эсен бололук. Ата-бабалардын арба кылды болсун. Момин силердин ишиңер да ийгилик болсун. Тилегибиз кабыл болсун. Рахмат. Ошо сизге да чоң рахмат. Ушундай бир чоң бир алам сырларын, ушундай бир сырдуу нерселерди атайын алып чыгып атасыз. Сиздин үй бүлөңүзгө да рызкы береке берсин Кудайым. Рахмат. Айткан тилектердин бардыгы кабыл болсун. Сага да чоң ыраазычылык. Үмүттү эч качан үзбөйлү. Каржы болот. Ошол менен бүгүнкү берүүбүз аяктады. Бүгүнкү чындык эртеңки жомок. Ал эми байыркы жомок бүгүнкү чындык. Арыбасын аруу кыргызым.